жакшы өсүш үчүн силерге эмнени совет берем? Ургунан өстүрүлүп сатылган көчөттөрдү албагыла. Ишеничтүү жакшынакай кут дарагын алгыла. Ошонун тамырынан кыркып туруп стакандарга тигесиңер дагы, отургузасыңар. Ошондо анан көчөт өсүп чыгат. Ошол көчөттү тиксеңер, жакшы качестволору тамырынан берилет. Ургунан өстүрүп сатканда албагыла. -5, -7 градуста тоңуп кала берет. Анан сүйлөнүп жүрө бересиңер. Кокуй, кут дарак бизде өспөйт деп. Мен кут дарактын өскөнүн Жалал Абадтан көрдүм. Майлы суудан көрдүм. Кадамжайдан көрдүм, Баткенден көрдүм. Мына Ошто да өсүп жатат. Кийинкиси дагы бир нерсени айта кетейин. Бул неге мындай үстү бутактап ылдый өсүп калган деп эле. Бул техник стресс болгон жок. Көпчүлүк сурайт, техник стресс бул эмне деп. Техник стрессти түшүндүрө кетем. Бул кут дарак сатылып алынгандан кийин кут дарактын тамырынга да сатылат. Тамырын алып келип тигесиңер, тиккенден кийин 1 жылда өсөт. Көп эмес, 4 метрге чейин өсөт, жакшы өскөн болсо. 1 жылдан кийин моундай алып туруп жерден кыркып саласыңар. Ошону текширип, кырккандан бул жерден 3-4 бутак чыгат. Ошону бир бутагын калтырып, калганын алып салсаңар, моундай жакшы өсөт. 7 метр болуп өсүптүр мына. Көрүп атасыңар. Тиги жанында турган мал кут дарактарды эмнеге бийик өспөй калды дегенсеңер, бул техник стресс болгон жок. Биринчиден, экинчиден бул арыктын теги жагы ылдыйраак. Ал жак постоянно ным болуп калат дагы. Ным көп жерде тура берген болсо жакшы өсө албай калат. Курук жерге тигип 10 күндө бирден сугарсаңар абдан жакшы өсөт. Ошондо мол кут дарак гана техник стресс болгон, ушул жакшы өстү. Калгандары техник стресс болгон жок. Кудай кааласа, келеркиге 2025 мартта техник стресс кылам. Анан ошондо столу түптү жакшынакай өсөт. Биринчи жылы биз тамырын канчалык күчтүү кылып алсак, кут дарак ошончолук жакшы өсөт.